мамлекет тарабынан дыйкандарга айыл чарба жана дыйкан чарба үчүн ажыратылган каражаттар алардын колуна тийбей келген. Жеңилдетилген аз пайыздагы насыяны чиновниктер жана ишкерлер алып турганын президент коопсуздук кеңешинин жыйынында ачыктаган. Мындан улам УКМК төрагасына текшерүү тапшырмасын берген. Дыйкандарга бөлүнгөн, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалардын 3% дыйкандарга жетет экен. 3%. Калган 97%-ын жалаң бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлар, алардын жакын туугандары алат экен. Мына 6% менен. Биз өкмөт дыйкандарга берип атабыз ал акчаны кредитке деп. 100% дыйкандар алыш керек болчу. Биякта жалаң чиновниктер өзлөрү туугандары менен алып иштеткен. Кайсыл банктар берген? Мисалы Айыл банк менен бул РСК банк жөнүндө. Жеке банктар да бар. Мамлекет аркылуу дыйкандарга кредит берген банктар бар. Ушуларды текшерип чыгып, чечим кабыл аласыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 100% акциясы мамлекетке тиешелүү болгон Айыл банк ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү текшерди. Жыйынтыгында Айыл банк тарабынан айрым компанияларга өтүмсүз мүлктү күрөөгө коюп, ири өлчөмдөгү кредиттерди мыйзамсыз жана туура эмес бөлүп берүү фактылары тастыкталган. Фактылар боюнча Кылмыш жаза кодексинин 319 биринчи бөлүгү коррупция боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча Айыл банктын жооптуу адамдарынын жана башка жактардын аракеттерине юридикалык баа берилет. Дыйкандарга арзан пайызда кредит алуу бир топ эле көйгөйлөрдү жаратат. Айрым дыйкандардын насыя алам деген үмүтү ордунан чыкпай, кезек күтүүгө аргасыз болушат. Аны менен катар жер иштетүүгө зарыл болгон каражаттардын бардыгы кымбаттап баратат. Бул жагдайда алар дыйкандарды колдоо иретинде банктар күттүрбөй пайызсыз насыя берүү жана туура бөлүштүрүү жагын кароо зарылдыгы бар дешет. Бардык дыйкандар кредит алгысы келет. Бардык дыйкандар кредит алгысы келет, бирок пайызы менен бергени туура келбей калат. Ошон үчүн пайызсыз насыя берилсе, аны өкмөткө дыйканчылыкты өнүктүрүп кайтарсак жакшы болот. Эми жеңилдетилген насыяны пайызсыз берсе, дыйканчылык кылып, мамлекетибизге салымыбызды кошуп өнүктүрөт элек. Анда дыйканчылык менен алектенгендер көп болуп, арзанчылык болмок. Картошка эгеси? Картошка экемин. Жеңилдетилген кредитти дыйкандар эң көп дегенде 5 жылга чейин ала алышат. Насыя түрүнө жараша 150 000 сомдон 10 миллион сомго чейин берилет. Насыя алуу үчүн биринчи кезекте жер үлүшү жана акча каражатын максаттуу пайдалануу планы көрсөтүлөт. Бул акчаны бере турган шарттары бизде эми быйыл мына Айыл чарба каржылоо 9-проекттин негизинде 8%-тен баштап 10%-ка чейин кардарларга бөлүнгөн. Эми бизде келгенде мисалы айтып атпаймынбы, биз шартына карап туруп, заявкасына карап туруп бөлүп беребиз ошо акчаларды. Шарты туура келсе дыйкандардын карызы болбош керек башка жерден. Ошону иштете турган, мисалы мал чарбасын азыр айтып кеткенде, шарты болуш керек. Же дыйканчылык кылам десе, ошо жер тиркемеси, жер үлүшү болуш керек. Ошону иштеткенге алып кетсе боло берет. Ал эми Ош облусунун аймагында 1227 жаранга 6 миллиондон ашуун насыя берилген. Керектөөчүлөрдүн саны жылдан жылга көбөйүүдө. Мындан улам жеңилдетилген пайызда кредит алууга кезекке тургандардын саны көп. Ал эми кезекке туруп өз убагында ала албай калган дыйкандардын арыз дооматтарын атайын комиссия текшерүүгө алат. Андан тышкары дыйканчылыктарга тездетип берүү жагы дагы бар да. Себеби өз мөөнөтүнөн өтүп кетпеш үчүн. Бул боюнча бизде атайын деле комиссия бар. Мындай арыздар бизге келип турат. Себеби биз жылда кайрылабыз, бизге жетпей калды, тийбей калды депчи. Биз ошо банктын өкүлүн чакырабыз. Анын берген арызын ошо күндө катталган арыздарын тактайбыз. Бул жерде комиссия чечип беребиз да. Дыйкандарды колдоо иретинде уюштурулган Айыл чарбаны каржылоо долбоору 2021-жылы мамлекет тарабынан 9-жыл атайын каражат каралып, мамлекеттик бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнгөн. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7-каналы, Ош шаары.